Акыркы 2 жылда биз энергетикада бир топ жаңылууларга бара баштадык. Мына быйыл эле апрелде 32 миллион сомго экскаваторларды жана бригадалык атайын автоунааларды тапшырганбыз. Бүгүн 29 жаңы техника тапшырып жатабыз. Жакынкы күндөрдө сиздер жалпысынан 176,8 миллион сомго 46 атайын техникага ээ болдуңуздар. 28 бригадалык машина, 9 экскаватор, 9 көтөргүч техника. Жылдын аягына чейин дагы 24 техника алабыз деп кандайып жатасыздар. Жалпысынан 2023 жылга 359 миллион сомго 46 атайын техниканы Кыргызстан өзүнүн каражатына, энергетиктер өзүңүздөр алып атасыздар. Бир да сом кредиттик каражат албай туруп. Былтыр кышында мен өзүм ошол бүт региондорду кыдырып барып, ошол жерде биздин рестердин бүгүнкү күндө техниканын абалын көрүп келгем. 70-80 жылкы машиналар бүгүнкүгө чейин иштеп жатат. Азыр кээ бир рестерде керек болсо экскаватор да жок. Ошол экскаватор айылдарда айыл өкмөттүн экскаваторун же бир хозяйстволордун экскаваторун ошону жалдап иш чараларын бүтүрүшчү да. Анан бүгүнкү күндө мына 29 единица транспорт ушул бүт региондо рестерге таратылып берип атат. Рестин монтерлору ылайыктуу деп ушунун дизайнын жасап, анан Россия компаниясы менен келишим түзүп, мына бүгүн келе баштады. Мында гидравлика деген жок болчу бизде. Кыйналчу рулдун бурганына. А бунда азыр гидравлика бар. Эң жакшы жери автономкасы бар. Машинени оталбай туруп, автономкасын иштетип, кышында кабинадагы тиги бригададан отурган балдардын дагы пешкес иштеп турат. Экскаватор погрузчик, азыркыча сөз менен айтканда, бул экскаватордун маркасы XJMA деген экскаватор 4 куб. Анан эң преимуществосы кичинекей, бирок күчтүү, шаар ичине иштегенге ыңгайлуу, бирок ошол эле учурда аябай оор жумуштарды жасаганга жакшы да.